Кытай тилинде канча тамга бар? Ушундай сыяктуу суроолорду мага көп берип калышат. Ошол суроого видео аркылуу жооп берейин. Кытай тилинде биздин тилдердин өзгөчөлүгү аларда иероглиф бар. Иероглиф кытайлардын жазмасы, ошол иероглифтердин ар бир иероглифтин өзүнүн окулушу бар. Ал иероглифтердин окулушу, ошол үндөр баарын жалпылап алганда 400гө жакын окулуш бар. Ал окулуштар инициал, финал деп бөлүнөт. Инициал болсо бул 21 инициал, финал болсо бул 24 финал болот. Или 28 финал, унутуп калдым. Айтор ушул инициал финалдан кошулуп иероглиф окулат. Мисалга алсак, ни хао, ни сен хао, жакшы. Ошол хао деген иероглифти алсак, хао деген иероглифтин х тамгасы бул инициал, сөздүн башы. То есть үндүн башы. Ао деген бул финали. То есть инициал бул баш тамгасы, башкы тамгасы, финали бул аякы тамгасы деп түшүнсөк боло берет. Демек, ошол 400гө жакын үндөр менен Кытай тилиндеги 80 000 иероглифти биз окуй алабыз. Анын баарын биз үчүн билиштин кажети жок. Бизге 5 000ден 10 000ге чейин иероглиф билсек болот. Негизи азыр университеттин деңгээлиндеги окуучулар, ошол эле кытайларды алсак, ошолор 10 000, 15 000 иероглифти билишет. Ийгилик каалайм.